Президент Садыр Жапаров Баткен облусунун Кара Булак айылында Каса Миң долбоорунун алкагында жогорку вольттуу электр мамычасынын пайдубалына капсула салуу аземине катышты. Долбоордун өлкө үчүн өзгөчө мааниге ээ экендигин айткан мамлекет башчысы долбоор энергия кубаттуулуктарын жогорулатуунун жаңы барагын ачат деди. Координацияланган аракеттерибиздин, алдыга коюлган милдеттерди чечүүгө умтулуубуздун жана туруктуулугубуздун натыйжасында долбоор өз убагында ийгиликтүү аяктайт деп ишенем. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын бардык мамлекеттик органдарын Каса Миң долбоорунун маанисине көңүл бурууга чакырам жана курулуш учурундагы көйгөйлүү маселелерди өз убагында чечүү үчүн натыйжалуу чараларды көрүүнү суранам. Долбоор Кыргызстан менен Тажикстанды, Оғанстан менен Пакистан менен байланыштырууга, ошондой эле эл аралык стандарттарга ылайык электр энергиясы менен соода жүргүзүү механизмдерин иштеп чыгууга багытталган. Долбоордун алкагында 4 мамлекетте тең жалпы узундугу 1400 чакырымдагы электр зымы тартылат. Тажикстан менен Пакистан мамлекеттерине конвертардык көмөкчөрдөн курулат. Наркы 1 миллиарддан ашуун долларды түзгөн энергетикалык долбоордун 185 миллиону Кыргызстанга бөлүнгөн. Кредиттик ресурстарды бергендиги үчүн Дүйнөлүк банкка, Европа инвестициялык банкына жана Ислам өнүктүрүү банкына терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Белгилей кетүүчү жагдай, бул долбоордун алкагында Кыргыз Республикасы тарабынан кабыл алынган каржылык милдеттенмелер сатыкка чыгарылган электр энергиясынын эсебинен толугу менен жабылат, өлкөнүн мамлекеттик бюджетине жүк келтирбейт. Бүгүнкү күндө энергетикалык коопсуздук жана энергетикалык майнаптуулук эң актуалдуу курч маселелердин бири болуп калды. Каса Миң долбоорун ишке ашырууну баштоодон сырткары, азыркы учурда Камбарата 2 КЭСинин 2-чи агрегатын ишке киргизүү, жогорку Нарын КЭС каскатын куруу, Токтогул, Үч Коргон жана Атбашы КЭСтерин модернизациялоо боюнча долбоорлор ишке ашырыла баштады. Бул долбоорлорду аяктоо Каса Миң долбоорунун алкагында электр энергиясын жеткирүү боюнча милдеттенмелерди толугу менен аткарууга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын бардык жарандарын электр энергиясы менен камсыздоого мүмкүндүк берет. Долбоордун Кыргызстандын өнүгүшүнө узак жылдар бою кызмат кылуусу ниет кылынып, мамычанын пайдубалына капсула салынды. Президент долбоорго ак батасын берген жергиликтүү тургундар жана аксакалдар менен баарлашты. Yolunuzlar şadır, yoldaşımızlar Hoca Kıdır olsun. Memleketimizde tınççılık bolsun, el aman bolsun, el içinde sizler aman bolunuzlar. Batkenge status beremiz degensiz. Mizam girgizip karalı odan. Kuday buyursa Batkenge особый statusu bereriz. Özgöçe status veren. Долбоорго ылайык электр берүүчү чубалгалардын 3төн 1 бөлүгү же 455 чакырымы Кыргызстан аркылуу өтөт. Чубалгалар негизинен Ош, Жалал Абад, Баткен облустарындагы калк сейрек жайгашкан, болжол менен 25 айылды аралап өтөт. Тагыраагы Датка көмөкчөрдөнү чөнөктөн тартып, аталган 3 облус аркылуу Тажикстандын чек арасына чейин тартылат. Инфраструктуралык объекттерди туркиялык Митаж компаниясы курат. Аталган компания эл аралык тендер аркылуу 14 ири компаниянын ичинен тандалып алынган. 2 жылга белгиленген курулуш ишине 300дөн ашык жумушчу тартылат. Мунун 50% жергиликтүү тургундардан кабыл алынат. Projede азыр биз турган ушундай базадан дагы курулат. Курулуш материалдарынын дээрлик 90% сырттан Туркиядан алынып келинет. Жогорку сапаттагы материалдар колдонулат. Албетте курулушка тажрыйбасы мол эл аралык куруучулар тартылган. Сапаты жагынан маселе болбойт. Кыргызстанда иштелип чыккан электр энергиясы жай мезгилинде гана майдан сентябрга чейин Пакистан менен Оғанстанга экспорттолот. Мындан жылына болжол менен 80 миллион доллардай пайданын түшүүсү күтүлүүдө. Баса белгилеп кетүүчү жагдай ички керектөөчүлөрдүн суроо талабы биринчи орунда болмокчу. Башкы макулдашууга ылайык Каса Миң долбоорунун коммерциялык иши 15 жыл иштейт. Пайдаланууга берилгенден баштап 4 мамлекетте тең электр берүүчү алгысынын боюнда жайгашкан жергиликтүү жамааттар ар бир экспорттолгон киловатт сааттан 0,1 цент түрүндөгү чегерүүлөрдү алып турмакчы. Ошо 15 жылга контракт түзүлдү. 15 жылдын ичинде биз берген 23,2 миллиард электр энергия беребиз. Анын баягы кичи көлөмдөгү деп айтылат, минималынан обязательный деген. Ошол 500дөн 1,5 миллиард киловатт саатка чейин беришибиз керек бир жылда.
Долбоордун ишке ашырылышы 3 багытта жүрмөкчү. Электр берүүчү чубалгылар өткөн айылдар алардын жакындыгына, ошондой эле калктуу конуштун көлөмүнө жана анын муктаждыгына жараша колдоолорго ээ болушат. Бул үчүн жергиликтүү жамаатты колдоо долбоор иш алып барат. 11 миллион долларды түзгөн социалдык каржылоо 3 облустагы 77 калктуу конушта ишке ашмакчы. 11 миллион бардыгы гранттык түрдө. Бул долбоордун алкагында ошол ар бир айылда жаштарга окутуулар дагы жүргүзүлөт. Жаштар тандап алынган IT тармак болобу же кесиптик окуулар ошолор бардыгы бекер жүргүзүлүп берилет. Касамин долбоору надистер Кыргызстан эгемен алган жылдардан берки коммерциялык багыттагы алгачкы ири долбоор деп сыпаттоодо. Муну менен экономиканын локомотиви болгон энергетика тармагынын кубаттануусуна шарт түзүлмөкчү. Өзүңүз көрдүңүз, берге автомобиль жол салынган бардыгы. Энергия база берилди, бүттү. Эми берге бир гана ошо газ, анан кийин темир жол эле калды. Анан кийин абдан тез өнүгөт. Биздин Баткендин районунун айдоо бак жерлери 12-13 миң гектар боло турган болсо, 180 миң гектар талап бош жатат. Мына ошондуктан биз көбүнчө ушул жерлерди өздөштүрүү боюнча көп нерселерди сунуш кылып атабыз. Президент Садыр Жапаров Баткен облусуна жасаган иш сапарынын алкагында калк муктаждыгын чечүүгө өбөлгө болчу дагы бир долбоор менен таанышты. Чет булак участкасындагы болжол менен 2000ден ашуун жаңы жумуш орunu жана жылына кеминде 5 миллиард сом киреше түшчү өнөр жай, соода жана логистикалык аймак түптөлүүдө. Бул үчүн 2019 жылы 176 гектар жер аянты трансформацияланган. Азыр мында ар кандай багыттагы 6 ишкананын курулушу жүрүүдө. Жер берүүдө мисалы жеке менчикке сатып алам деген ишкерлерге биз мөөнөтүн узартып беребиз. Мисалы 3 жылдык, 5 жылдык мөөнөттө ошол аукциондо утулган суммасыны бөлүп төлөсө болот жеңилдиктерден. Андан тышкары мынау жол деген, суу деген, электроэнергия деген шарттарды мүмкүн болушунча түзүп бергенге аракет кылабыз. Мамлекет башчы жергиликтүү тургундар менен баарлашып, алардын көйгөйлүү маселелерин угуп, суроолоруна жооп берди. Ошондой эле чакан жана орто ишкерлерге жеңилдетилген насыянын көлөмүн көбөйтүү маселелерин жеке көзөмөлүнө алгандыгын белгиледи. Жергиликтүү бийликке инвесторлор менен ишкерлердин маселелерин чечүүдө ар тараптуу жардам көрсөтүү тапшырмасын койду. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Улан Сатиев, Нуркызы Абдрахманова, Ала Тоо 24, Жума Кайрык, Баткен облусу.